Кутмандуу кечиңиздер менен кымбаттуу көрөрмандар, саламатсыздарбы? Эфирде 40 мүнөт программасы, жана алып баруучусу мен Бакыт Исмаилов. Бул көрсөтүүдө биз коомчулукта талкууланып жаткан актуалдуу суроолорго студиядагы жигердүү жаштар менен биргеликте жооп издейбиз. Бүгүн биз өзгөчө кыргыз коомчулугунда, өзгөчө ушул жай күз айларында актуалдуу болуп жаткан той жана андагы чыгымдар маселесин талкуулайбыз. Ан үчүн биз студияга атайын конокторду чакырганбыз. Анда эмесе аларды тааныштыра кетейин, андан кийин талкуубуз башталат. Мен оң жагымда Кенжебек Шайлообаев, жаш кинорежиссер, жана ошондой эле Бекжан Ишенбай Тегин, Бугу пресс маалыматтык агенттигинин башкы редактору. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Анда эмесе, урматтуу коноктор, алгач биз атайын даярдаган сюжетти көрө кетели, андан кийин талкуубузду баштайлы. Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кыргыз жарандарынын банктардан алган насыялары тууралуу маалымат жарыялаган. Ага ылайык, ар бир 20-чы той насыяга алынган акчага өткөрүлөт. Орточо эсеп менен алганда, ар бир тойго миллиондон ашык акча сарпталат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, кыргызстандыктар той аштарга жылына 2 миллиард доллардын тегерегинде акча сарптай тургандыгын иликтөөлөр көргөзүүдө. Коомчулукта айтылганы менен, ысырапкорчулукка каршы демилгелер натыйжасыз калууда. Айрым пикирлерге ылайык, калктын 1/3 бөлүгү жакырчылыкта жашап атканда 2 миллиард доллардын той аштарга кеткени акылга сыйбас нерсе. Ошол эле учурда той ансыз да начар абалда болгон экономикага салым кошуп, калкты жумуш орундары менен камсыздайт. Мындан тышкары, тойлор тууган урук арасында мамилени чыңдоонун жолу дегендер да жок эмес. Чындыгында тойдогу ысырапкорчулукту токтотсо болобу? Же бул ар кимдин өз эркиби? Кыргыз той өткөрбөсө кыргыз болбой калабы? Тойлор кайсы социалдык проблемаларга себеп болушу мүмкүн? Бүгүнкү талкуу мына ушул суроолордун айланасында болмокчу. Мынакей сюжеттен көргөнүбүздөй, жылына Кыргызстанда 2 миллиард доллардай акча тойлорго коротулат экен. Азыркы биздин экономикалык шартта ушундай чоң көлөмдөгү акчанын тойлорго коротулганы бул кандай нерсе? Буга кандай бааңызды бере кетесиз, Бекжан мырза? Рахмат, саламатсыздарбы? Биз жогорудагы сюжеттен көрүп өткөндөй, Кыргызстанда тойлор күз келгенде күчөйт да. Ар бир күн сайын Бишкектеги же болбосо аймактардагы бардык кафелерде болобу, үйлөрдө болобу, айылдарда болобу тойлор болуп турат да. Дал ушул күзүндө эгин-тегин жыйналып, баягы Актөөнүн карды жарылган мезгилде коет кыргыздарда. Ушул мезгилде кыргыздар той өткөрүүнү пландашат негизинен. Ошондой эле жазында, жайында Орусияга кетип, же болбосо андан башка чет мамлекеттерге иштеген кеткен жарандар, окуучулар, студенттер жана башка бардык колунан иш келе турган жарандардын бардыгы тапкан каражатын бардыгын тең үйүнө салып, чогултуп, көпчүлүгү максат тойду өткөрүү. Же болбосо той өткөрүп, тойдон насыя алып, көпчүлүгү насыя алып деп атат. Ал эми Кыргызстанда статистикалык маалыматтарда 1/3 бөлүгү жарды деп атат Кыргызстанда. Демек, Кыргызстанда байлар аз, күркүрөтүп той берген байлар аз. Демек, калктын, карапайым калктын көбү насыя алып той берет. Мына ошол тойлорго кеткен насыяны төлөө үчүн көпчүлүк жарандарыбыз чет мамлекетке мигрант болуп кетип атат да. Мына ошол алардын акчаларынын баардыгы тең бир уч банкка же болбосо бир уч адамдардын колуна түшүп атат. Анткени билесиздер, Кыргызстандагы микрокредиттик компаниялар же болбосо банктын көпчүлүгү чет элдик жарандардыкы да, кыргызстандык жарандардыкы эмес. Мына ошол чет элге биз тапкан акчабызды чет элден иштеп келе кайра эле чет элге төгүп берип салып атабыз да. Анан тойдо ысырапкерчилик эми албетте бар, бардык жерде ысырапкерчилик бар, бирок чегинен ашып кетип атат. Жөнөкөй эле биз акчанан сырткары эле тамак аш ала турган болсок, бир кафеге 250гө жакын киши чакырса, 250 киши толук келип бербейт эч качан. Жумушу чыгат, бирөөнүн бир нерсеси чыгат. Анан кафенин келишимин түзүп жатканда, ал канча киши келсе, ошончо эле кишинин чыгымын төлөп берем деген келишим жок. Ал жерде 250 киши же 350 киши деп сүйлөштүбү, демек ошол 350 кишиникин төлөш керек. Аларга жасалган тамак аш жана башка нерсенин бардыгы тең жөн гана таштандыга төгүлүп кетет да. Мына бул дагы ысырапкорчулук да. Бул биз кыргыздарда, биздин менталитетибизде, салтыбызда билесиздер, кенедей нандын күкүмүн жерге таштоо бул чоң ысырапкерчилик деп айтып келебиз да. Ал эми жанакындай чоң тамак аштарды, чоң тойлордо көп тамак аштарды төгүү жана башка нерселерди кылуу бул абдан ысырапкерчилик. Анан дагы бир маселени караш керек. Ошол тойду өткөрдүк, тойго насыя алдык, анын баарын тең элге көрүнүш үчүн, башкалар жакшы дес үчүн, же болбосо жөн гана жигит менен кыздын каалоосу менен же ата эненин каалоосу менен, намыс болбосо дагы өзүлөрүнүн каалоосу менен өткөрдү.
бирок андан кийин ошол 2 жаштын жашап кетүү маселеси турат да. Ошол каражаттын айынан көпчүлүк мисалы укук коргоо уюмдары бар, кризистик борборлор бар. Ошол жерде маалыматтарга караганда көпчүлүк ажырашуулар, көпчүлүк зордук зомбулуктар баягы тойдон келип чыккан карыздарды төлөй албай улам баягы үйлөрүн сатып же болбосо дагы башка бир нерселерин сатып ошондон ажырашуулар келип жатат дейт да. Рахмат. Социалдык көйгөйлөргө кийинчерээк кайтабыз дагы. Кенжебек мырза, ошол эле суроону сизге да жолдоюн. Миллиардтаган сом акчанын тойлорго кеткени бул сиз үчүн кандай нерсе? Биринчиден саламатсыздарбы? Бул чындыгында жакшы суроо болду. Азыркы учурдагы тойлорду өткөзүүнү бир эки тараптуу карасак болот десек болот. Себептен биз азыр Кыргызстанда демократиялуу өлкөдө жашап жаткан үчүн кимдин канча акчасы бар, кимдин кандай той өткөзгүсү келет, бул ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири, жеке ою. Каалаганын кылса болот деген ойдомун. Себептен акыркы мезгилде бирок Бекжан мырза деле туура айтат, көпчүлүк карапайым калктын дээрлик бир 65-70% ушул бир үйлөнүү үлпөт тою болобу, же сүннөт той болобу, же бешик той болобу, ошонун аркасынан кредит алып кайра төлөй албай деген сыяктуу бир жакшы мындай терс көз караштар орун алып атат бизде. Анан чындыгында ал жагынан карасак туура эмес. Бизде кыргыздарда бир куру намыс деген бир түшүнүк бар. Негизинен бул карапайым калкка ошол той өткөрүп, кредит алып, анан шаан шөкөт өткөрүп, кийин белчесинен карызга батып калган үй бүлөлөргө бул жөн гана түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүү керек деп ойлойм. Себептен негизи эле бул бизде кыргыз коомчулугунда көпчүлүк жерлерде мисалы кененирээк толук мындай түшүндүрүү иштери болбой келет да. Негизи эгерде мен бай болсом, балким мен бир шаан шөкөттөрдү, чоң бир тойлорду өткөзгөнгө менин каражатым жетишсе, анда өткөзө бермекмин. Анда эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок ошол эле учурда мынакей мисалы биз айтып атабыз, миллиардтаган акча коротулуп атат. Бирок ошол акчанын көпчүлүгү кайра эле Кыргызстанда калып атат да. Анткени мисалы үчүн тойдо келип ырдап берген ырчылар бар, официанттар бар, тойгонанын ээси, ошо тойдун аркасы менен өз жанын канча баккандар да бар да. Бул жагы боюнча оңузду айтыңыз. Бул жагынан карасак дагы туура. Себептен азыркы учурда ушул акыркы бир келе жаткан 10 жылдын аралыгында бир топ Кыргыздагы жаштар, мисалы Кыргызстандын эле жарандары бир топ жумуш орундарына мындайча айтканда эми ошол сиз жогоруда айтып өткөндөй эле канчалаган миңдеген тамадалар жүрөт. Бийчилер, ырчы, чоорчулар бардыгы эле ошол аркылуу акча табып жатышат. Бул деле жаман көрүнүш эмес. Бирок айланып келип эле жанагындай ашыкча өтө чыгым кылып алгандар, бул эми алардын өздөрүнүн күнөөсү. Ошого менин оюм, жеке оюм, жөн гана түшүндүрүү иштерин, балким массалык маалымат каражаттарынан болобу, же болбосо газета, журналдар болобу, ушундай бир макалаларды, роликтерди тартып, балким ушундай бир элдин аң сезимин өзгөртө ала турган бир иш-чараларды өткөзсөк, бул менимче туура эле болуп болуш керек. Ошол акча боюнча сүйлөшөлү да, биринчиден экономикалык өңүтүү боюнча. Мынакей мисалы үчүн той өткөргөн киши биринчиден мал алат. Малды кайра эле кыргыздардан бизден эле алат да, аны импорттап алып келбейт малды. Ошол акча кайра айланып атат да. Балким ошондо биз мындай бул маселени маселе катары деле карабай эле, мындай жай эле өзүбүздүн жумушубуз менен эле алектенсек, ошол туура болобу? Негизи бул жагынан алып караганда башкалар мындай жумуш менен камсыз болуп жатат деп атабыз да. Бирок мындай нерсе бар да, биз баалуулуктарга көңүл бөлбөй атабыз да, бул жерден экономикалык жактан алып карап атабыз. Эгерде баалуулуктарга көңүл бөлө турган болсок, мамлекеттин байлыгы биринчиден үй, эл, андан кийин элди түзүп турган үй бүлө да. Ошол үй бүлөлөр канчалык бекем болсо, үй бүлөлүк баалуулуктар канчалык сактала турган болсо, мамлекет ошончолук күчтүү болот дейт да. Анан бул жерде той дагы болот, тойдун эртеси дагы болот дейт да. Той күнү ооба, албетте студенттер, окуучулар жана башкалар сүрөткө тарткандар болобу, камерага тарткандар болобу, бардыгы тең акчасын таап өзүлөрүнүн жанын багып атышат. Бирок алар жанын багып атат, бирок кийинки тойдун эртесинде тойду өткөргөн үй бүлөнү дагы тушоо той өткөрөбү, же болбосо үйлөнүү той өткөрөбү, үйлөнүп жаткан жаштардын дагы эртеңки абалын карашыбыз керек да. Эгерде биз күчтүү коомду курабыз десек, албетте экономика биринчи орунда турат. Ошол экономиканы биринчи орунга чыгарыш үчүн биз тойлордогу ысырапкерчиликтерди чектөөгө алып, ал
тойго кете турушу акчаны биз башка альтернативаларын издеп беришибиз керек да. Биз ошондо күчтүү мамлекет курабыз. Эгерде алар ажырашып жаткан болсо, үйлөнүп жаткан жаштар 1 ай жашабай, 2 жыл жашабай ажырашып кетип жаткан болсо, анан балалуу болуп, орто жолдо балдары жетим калса, бизде коомдо мындай бир социалдык жарылуу деген нерсе болот. Бул маселе катар карабай коюш туура эмес. Анткени маселе катар карабай кое турган болсок, биз мынтип чогулуп сүйлөшпөйт элек да. Бул маселе качантан бери кыргыздар көп жылдан бери той өткөрүп келатат. Бул көптөн бери бул маселеге кайрылбаган эч ким калган жок. Өлкө башчысынан баштап карапайым калкка чейин бул маселени талкуулап жатат. Дагы эле талкууланып жатат. Демек, бул маселе чечиле элек. Актуалдуулугу дагы эле турат да. Ошон үчүн мунун альтернативаларын издешибиз керек. Рахмат. Бекжан мырза мынакей айтып атат, той болот, тойдун эртеси да болот деп атат. Бирок бул жакта дагы бир маанилүү нерсе бар да, бул кошумча деген нерсе. Мисалы, келген кошумча менен деле тойду жаап кетсе болот да. Бул биринчиден кошумча бул мындай эки тараптуу нерсе болуп атат да, анткени бир жагынан той ээлери жаап кетиши мүмкүн, а экинчи жагынан алып караганда коноктор үчүн да бир түйшүк болуп атат. Анткени элестетип көрөлү, бир 15 000 сом алган кишини, анан өзгөчө күз айларында 2 жолу тойго барса эле мынакей 10 000 сому кетип атат тойго. Анан 5 000 сомго кантип жашайт? Туура айтасыз. Негизинен азыркы учурда бул дагы бир актуалдуу көйгөйлөрдүн катарына кирет. Чын-чын келгенде бул мисалы тойго келген коноктордун көп эле басымдуу бөлүгүндө эле көрүп жүргөн жайыбыз бар. Чындыгында ошол акчаны дагы мындай болуп калган да бизде. Бул ишемби жекшемби күндөрү дагы той бекен деп зарканып калган заман келип калды десек да болот. Бирок мен аны жашырбайм. Бирок ошол эле учурда бул той өткөзүп жаткан адам акча чогултуу максатында өткөзгөн жок да. Бул деген элден бата алып, ошол эки жашка бир кийинки келечектеги жолу мындай ачык болсун деген ниетте өткөзүп жатышат. Ошол түшүнүктү биз мындайча айтканда биринен бирине акча алып, акча бериш катары кабылдап алганбыз да. Ошол түшүнүгүбүздү гана өзгөртүш керек деген ойдомун. Себеп дегенде, мисалы, мен ага акча кошком, ал мага сөз кош керек деп бүтпөшүбүз керек. Ошол аң сезимге биз качан жеткенде гана биз ошондо чыныгы той эмне экенин түшүнөбүз. Азыр мисалы менде акча жок деп тигиден карыз калабыз. Эртеси күнүнө дагы бир таанышыбыздын тою болуп, тигиден карыз калабыз. Ошентип отуруп биз тойдун баркын дагы кетирип алганбыз да. Чын-чын келгенде ал жөн гана белек ал адамгачы. Кааласаң бер, кааласаң бербей эле кой. Жөн гана ал адамдарга ак батасын берип кой деген ниетте гана той өткөзүш. Бирок сиз мындай абалды элестете аласызбы? Мисалы, сизди конокко чакырышты тойго, барып отурдуңуз, жакшы сөзүңүздү, тилегиңизди айттыңыз, бирок кошумчасын берген жоксуз. Той ээси кандай пикирде калат сиз жөнүндө? Мен жеке оюм боюнча негизи жөн деле антип деле ак батамды берип кете берсем болот. Чын-чын келгенде. Бирок ал адам көңүлү көтөрүлүп калсын дагы да болсо деп мен акча деле кошуп коюшум мүмкүн. Бирок кошпой деле койсом ал менин укугум да. Себеп дегенде ошол эле учурда айтып атпаймынбы, биз ошол той өткөзүп жаткан адамдын аң сезимин бир аз өзгөртүшүбүз керек да. Ал жөн гана бата алыш үчүн чакырып жатат, ал акча чогултуш эмес. Ошон үчүн ошол той өткөзүп жаткан адам акчаны күтпөгөндөй аң сезимибиз ошондой деңгээлге келиш керек деген ой. Бирок биздин ошол аң сезимибизде да бир нерсе бар да, алгандын бермеyi бар деп коебуз да. Биз бир нерсе алсак сөзсүз түрдө кайтарып беришибиз керек деген аң сезим биздин кичинекейибизден бери сиңип калган да. Анан бул аң сезимди туура өзгөртсө болот. Мал соолук маалымат каражаттары аркылуу, кинолор аркылуу жана башка нерселер аркылуу. Бирок бул абдан көп убакытты талап кылат да. Рахмат. Мынакей тойдун максаты жөнүндө сөз козголуп кетти. Анда эмесе тойдун бүгүнкү той негизи эмнеден куралат? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Тойдун компоненттери кайсылар? Бул биринчиден жана жаштардын гулянкасы, туурабы? Мисалы, кортеж курулат, кортежде кеминде 5 машина болот. Ар бир машиненин баасы жок дегенде 7 000 сом да. Ошондо кортежге эле 35 000 сом кетип атат бүгүнкү күндө. Бери дегенде 35 000 сом. Ошондо жөн эле мындай үйдөн чыгып кафеге чейин жетип алуу каражаты болуп атпайбы машина? 40 000 сомду жөн эле ошол жака чачып койсок, бул мындай кортеж жалдабасак бирөө бизге уят же ушундай бир нерсе айтабы, эл эмне дейт деген принцип менен жашап атабызбы? Же муну кандай түшүнсө болот негизи? Бул куру намыспы же эмне? Бизде дайыр сөз бар го, ашы көптүн кадасы көп депчи. Бизде канчалык той көп болсо ошончолук салтты дагы кошумча нерселерди да чыгара берет экенбиз да. Жанакы кортеж боюнча айта турган болсок, эгерде ар бир бала мен деле үйлөнгөндө, балким сиз деле үйлөнүп жатканда же болбосо кайсыл гана кыз болосун турмушка узап жатканда,
ушундай бир шан шөкөт менен элдин эсинде кала турганда узагысы келет да. Ар бир адамдын мындай ошол мезгилде биз акылыбызга эмес, эмоциябызга, сезимдерибизге алдырып ийебиз да. Анан ата энебиз дагы мейли уулум жер карабасын, өмүрүндө бир жолу үйлөнүп атат, дагы үйлөнө бермек беле кечке эсте каларлык өткөрөлү дейбиз да. Ушундай сезимдерге алданып, ушундай сезимдерге алдырып, акыл менен ойлонуп турсаң дагы бардык нерсеңи тобокелге салып коебуз да. Бизде тобокелчилик немеде күчтүү да биздин сезимибиздечи. Андан сырткары, кортежден сырткары эмне деген нерселер бар. Мисалы, мен билем бала чакта чоң эне менен тойлорго көп барчумун. Айыл жергесинде той мындай кадасы жок, жакшылык айлоочу. Үйлөнүү той болуп, кандай той болот? Той ал убакта андай чыныгы маанисине ээ болчу да. Кенеде пакет көтөрүп алып, баштык жасап барып алып, батасын берип кадимкидей. Азыркы кезде андай эмес. Азыркы кезде той тажатма болуп калды, чынын айтканда. Барасың, баягы гулянкадан жаштар келет, аларды жар айттырып киришет, анан бир чоң карыган апага же чоң энеге бата айттырат, ошол менен тост менен эле бүтүп калат да. Той баягы жыргагандар, кээ бир жыргагандар жыргайт, бирок тойго дайыма барып жүргөндөр чындыгында тажашат да. Качан менин сөзүм келет, айтып мен кетсем болот эле дегендер бар да. Мындай нерселерди көп эле көрүп жүрөбүз. Анан мындан сырткары түштөнтүү деген нерсе чыкты азырчы. Куда тозобуз, кудага барасың, анан кыргыздарда салт аябай катуу сактайт эмеспи? Анан түштөнтүү деп чыгып, түштөндүрүүгө бир эле тууган эмес, бир айыл тууган болсо баары тең катышып чыгат да. Бул жерде баягы салттын көбөйүшү, ысырапкорчулуктун көбөйүшүнө дагы алып кошумча болуп атат да. Ошондуктан бул нерселерди алып салсак эч кандай нерсе болбойт. Мисалы, Тажикстанда тойлордо гулянка болот, башка нерселер, бирок чеги менен да 5 машинадан ашпаш керек. Мондай машиналардан гана колдоносуң, бул жерлерге гана барасың. Бизге деле ошондой. Анан демократия деп айтып атпайбызбы? Демократия болот, ооба, сен өзүң каалагандай жүргөн турганыңа болот, бирок мамлекет мыйзам түзүп берсе, ошол мыйзамды бузгандык дагы демократияга жатпайт. Ошол мыйзамдын чегинде иш алып барыш керек. Эгерде ал мыйзам чектөө адамдын жашоо турмушуна жакшы пайда алып келе турган болсо, ал демократия бузулуп атат, адам укугу бузулуп атат деп айтууга туура келбесе керек. Мынакей Бекжан мырза тойдун түпкү мааниси, маңызы жөнүндө кеп козгоп кетти. Ошондо азыркы бүгүнкү биздин тойлорубуз бул байыркы ата бабабыздан калган салт эмес деп атат да Бекжан мырза. Сиз ушу менен макулсузбу? Негизинен жогоруда туура айтты. Аш көп болсо, каада да көп болот деп. Бул сөзүңүзгө кошулам албетте. Негизи бирок азыркы учурда биздин замандагы болуп жаткан аш тойлордун баардыгы бир 80%га өзгөрдү десек болот. Себептен баардыгы замандашып, мындай азыркы орусча айтканда современный бир тойлорду өткөзүп, орустан келгенби, батыштан келгенби айтор такыр башкача нукка түшүп калганыбызды өзүбүз эле жакшы билебиз. Ошол эле учурда мисалы кече бар, бүгүн кече жок, бүгүн бар дегендей каада салттар чыгып атат. Гүл ыргытмай деген биздин ата бабабыздын учурунда жок болчу. Анан негизи ушул жагынан караганда биз батыштын үйлөнүү тойдогу бир көрүнүштөрүн өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек да. Себептен жогоруда айтып өттүм, мен дагы бир эсимден чыга электи айтып коеюн. Бекжан мырза айтып атат, мамлекет ушул жактан бир аз мыйзам иштеп чыгып, бир калыпка салса болот да дегендей ой пикирин калтырып кетти. Мен буга деле кошулам. Себептен коңшу эле Тажикстанда мисалы үйлөнүү тойдо 150 адамдан ашпаш керек, же болбосо сүннөт тойдо 60 адамдан ашпаш керек деген сыяктуу мыйзамдарды киргизиптир. Эгер андан ашып кетсе, ашыкча акча төлөп, ушундай салык төлөйт экен да. Анан негизи бизде деле андай кылса болот. Бирок эми калктын болуп жаткан мүмкүнчүлүгүн эч кандай тыя албайбыз да. Мисалы, мейли, ал карапайым калкта акча жок болсун. Ошончо адам чакырсын, ал мыйзамга баш ийсин. Ошол эле учурда биздин төбөлдөрүбүз мисалы миллиондогон акчасы бар, анысын каяка короторун билбей жаткандагы адамдарыбыз жок эмес да. Бул коомдо биздин Кыргызстанда эле. Мисалы ошол эле учурда айрым бир тамада байкелерибиз айтып калат. Биздин Кыргызстандагы ырчы чоорчуларды алып келе берип, тойлордо ырдаткыбыз келбей калды депчи. Ошол эле учурда мисалы орустардан же казактардан бир белгилүү бир ырчыларды, конокторду чакырганды алар жакшы көрүшөт экен. Эми ошондой биздин жогорку жактагы мындай колунда бар адамдарыбыз ошентип өздөрү тойдун баркын көтөрүп атышса, анан баары бир адамбыз да биз. Бийиктикке, жакшылыкка, жогорку чекке чейин жеткенге аракет кылып умтулабыз. Менимче кандай кылыш керек билбейм, бирок менимче Бекжан мырзага кошулам бул жерден. Бийлик кандайдыр бир күчтүү мыйзам иштеп чыгыш керек.